Жарандык жигердүүлүктүн айкын үлгүсү катары элдин ковид пандемиясы учурунда өз алдынча уюшуп чыкканын айтсак болот. Бирок иш муну менен чектелбейт. Татьяна Зеленская өз чыгармачылыгы аркылуу жарандык позициясын билдирип жүргөн сүрөтчү катары белгилүү. Мне очень важно оставаться честной. Мен үчүн чыгармачылыгымда чынчыл боюнча калуу маанилүү. Мен социалдык саясий темаларга позициямды билдиргенде аны чын дилимден кылам. Ошондуктан менин чыгармаларым элдин жүрөгүнөн орун таап жатат деп ойлойм. Биз азыр социалдык символдорго муктаж болуп турабыз. Бул менин дайымкы ишим эмес. Мындай сүрөттөрүм мен бир нерсеге унчукпай кое албай калганда пайда болот. Өлкөдөгү жарандык активдүүлүктүн ар тараптуулугун чагылдырып, аны изилдеп көрүү аракети болгон Кыргызстандагы жарандык активдүүлүк китеби жарык көрдү. Многие думают, что гражданское общество – это Бизде жарандык ком аянтта ызы-чуу түшүп жүргөндөр, каршылык кыймыл катары кабыл алынып калды. Чындыгында андай эмес. Жарандык активдүүлүк ар түрдүү. Саясий партиялар, медиалар. Салттуу институттарды алсак, ашар, айтыш же велосипед тепкен жолукчан аялдардын өзүнүн диний укуктарын коргоп, аянтка чыкканын айтсак болот. Китепте жарандык илим жөнүндө дагы айтылат. У нас гражданская наука, сейчас, по сути, наука происходит. Азыр илимди расмий институттар эмес, жарандык изилдөөчүлөр жаратууда. Мисалы Үркүн. Эркин изилдөөчүлөр анын картасын түзүп чыгышты. Жарандык ком мамлекет дагы коркуп чече албай келаткан маселелерди чечүүдө. Кыргызстан жарандык активдүүлүк өнүккөнү жана сөз эркиндиги менен белгилүү. Акыркы кезде жарандык активдүүлүктү чектөө, өз позициясын ачык айткандарды каралоо, мыйзамдарды каталдаштыруу аракеттери өскөнү байкалууда.